Камчу Экташиев тарабынан 30 жыл бою баатыр энелерге сый көрсөтүлүп, аларга майрамдык маанай тартууланып келгени белгилүү. Өткөн 2022 жылы 8 мартта Камчу Экташиев салтка айланган бул майрамдык салтанатты өткөрүүнү жыйынтыктап, мындан ары өзүнүн уулдары баатыр энелерди сыйлоо аземин улантаарын айткан. Мен быйылдан баштап ушул баатыр энелердин тоюну, баатыр энелердин майрамын өткүзүүнү өзүм тараптан токтоттум. Мына мен ушуну айтайын дедим. Себеби, урматтуу туугандар, мындан ары мен ушул баатыр энелердин майрамын өзүмүнүн балдарымда өткүзүп беремин. Балдарым мындан ары ушуну өткүзүшөт. Кудай кааласа, булар ушул мени көрүп, менден үлгү алып, булар дагы мага окшоп 30 жыл баатыр энелердин тоюн өткүзсүн. 30 жылдан кийин балдарды өткүзүп берсин. Бүгүн 8 мартта Жалалабадта баатыр энелерге майрамдык маанай тартуулоо аземи Камчу Экташиевдин уулу Таймураз Ташиев тарабынан уюштурулду. Камчу Экташиев өзү да бул иш-чарага конок катары катышты. Урматтуу энелер, урматтуу баатыр энелер, бүгүнкү баарыңыздарды 8 март эл аралык аялдар күнү менен куттуктаймын. Майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздерди куттуктоо биз үчүн өтө сыймык. Мен муну акыркы 25 жылдан бери айтып келе жатамын. Жана дагы бир жолу ушул сиздер жакшылыкта болсо экен деп, өмүрүңүздөр узун болсо экен деген максатым айтып кетемин. Бүгүн билесиздер, мен былтыр сиздердин көзүңөрчө ушул уулума Таймуразга өткүзүп бердим эле. Бизден мурас болуп калсын. Бизден кийинки ушул баатыр энелерди сыйлоо, ушулардын батасын алуу, силердин да колуңардан келсин деп балдарым өткүзүп бердим эле. Мына бүгүн балдарым өткүзүп атат. Мен ушул конок катары, байкоо катары келдим. Силерге келбей коюмда болбойт эле, себеби силерди куттукташ мен үчүн өтө чоң сыймык. Майрамыңыздар менен турмуш деген турмуш экен. Биз баарыбыз ушундай жакшылыктуу күндөрдө ден соолук каалайбыз. Бирок турмуш экен, ушу ооруп калат экенбиз. Ушундай жакшылык күндөрдө биз ар бирибизге өмүр каалайбыз. Бирок Алла Таалам баарыбызга өмүрдү чектеп берген экен. Ошондуктан арабыздан өтүп кеткен баатыр энелерди көп маалда мен жумуш менен, кызмат менен болуп бара албай калып атам, билбей калып атам. Ошондуктан Кур'ан окутуп коюу дагы мен үчүн өтө парз. Урматтуу баатыр энелер, оорубаңыздар. Сиздер үчүн биз мамлекеттик кызматкерлер күнү-түнү кызмат кылганга даярбыз жана кылууга биз милдеттүүбүз. Урматтуу баатыр энелер, мен сиздерди урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун атынан да куттуктап кетким келет. Биздин президентибиз Садыр Кожоевич ар бириңиздерди, ар бир баатыр энени менин атымдан 8 март байрамын куттуктап кой деп суранды эле, ошо сиз жеткизип коебиз.
энелерге сый тамак тартууланып, жылдыздардын аткаруусунда оондуу урлар жаңырып, каалоо тилектер айтылды. Иш-чарага аймактагы 600гө жакын энелер катышты. Таймураз Ташиев атасы сыяктуу бол салтанатты жыл сайын уюштуруп, энелерге сый-урмат көрсөтүү салтын татыктуу улантарын белгилеп, апаларды куттуктады. Дүйнөдөн көз өткөн энелерге Куран окутулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин айрым депутаттары да катышты. Катышып атам батыр энелерге. Энем деле 10 тууган батыр эне. Кайнем катышчу эле, кайнемден кийин мен көрөдүм. Бул балага рахмат, камчы балага ишиге ийгилик, өзүнө ден соолук, бала чакасы менен тынч болсун. Бүгүнкү майрам сонун майрам болуп атат. Майрамдар кут болсун, аялдасы, кыздар дейт экен да. Рахмат кызым. Кудайым ушуларды колдосун. Не дейбиз, узак өмүр берсин. Ташиевке ден соолук берсин. Ошонун жолундогон баласынын дагы иштери жүрүшө берсин. Атасына окшоп көп ийгиликтерге жетишсин. Ошо менен бүгүнкү ушул жерде отурган айымдарды, кызым сени баарыңарды чын диlimden ушу майрамдык маанай каалайм, куттуктайм. Камчы бирде айтканы бар, мурунку жолугушуда ушундай майрамда. Мен эми балама өткөзүп бердим. Мына бияка энелердин майрамын Таймураз балам өткөзөт деди эле. Азыр Таймураз сүйлөп, Таймураз тосуп, Таймураз өткөзүп берген чоң ыраазыбыз. Таймураздын иши ийгиликтүү болсун, өмүрү узун болсун. Ушунтип энелер сыйлаган жаш жигиттерден болуп, элдин керегине жараган бизге окшогон карапайым аялдардын сыйлап, урматтап жүрө берсин. Бүгүн ушунчалык жакшы майрамдык маанай тартуулап атат. Чоң рахмат айтабыз. Бул бала дагы ушул атасына окшоп көп жылдар өткөрүшүн каалайбыз. Энелердин батасын алып, көгөрүп өткөзө берсин, чоң ийгиликтерге жетишсин. Ушул энелердин атынан чоң рахмат айтам. Эне сага кандай мактоо жарашат. Эне сенден ким сыймакты талашат. Энеде деген теңдеши жок асыл зат. Бардык мактоо сага гана жарашат деп. Ушул энелерди сыйлап Камчыбек Кыдыршаев ушунча жылдан бери ушул иш-чараларды алып жүрөт. Былтыр биз келгенибизде мен да ар жылы катташамын, апам алып келем. Балдарга өткөрүп берди де, быйыл балдары андан да сонун кылып өткөрүп берди. Даражасы бийик болсун, өмүрлөрү узун болсун. Жакшы күн, жакшы өмүргө себеп болот. Жакшы сөз жан дүйнөгө керек болот. Жакшы адамдар жаныңда жүрсө дайым, жакшынын жакшы сөзү белек болот дегендей, биз Камчыбектин эми мына балдарына өткөрүп берген традициясындагы чыдамсыздык менен күтөбүз. Чындыгында болобу экен, болбойбу экен деп кечөөдө күтүп аттык эле, бүгүн мына келип отурабыз. Ушул майрам биз үчүн зор кубаныч, зор бакыт. Эми Кудайым берген өмүрдүн да канчасын сүрөбүз. Камчыбек балабызга узун өмүр, ден соолук, иштеринде ийгилик каалайбыз. Элдин уулу элдин арасында аман болсун. Камчыбектин жана балдарынын иштерине ийгилик болсун. Биздин кааларыбыз ошол, баталарыбыз тийсин деп, амин деп бата кылабыз. Камчы бизди көп жылдан бери бизди сыйлайт.
аябай сыйлайт балам. Өмірге бәреке берсін, өзі жарық болсын. Өмір ұзақ болсын, рызқы болып болсын, өзі жарық болсын. Ішіге игілік бола берсін балам. Тән болсын. Бізді сыйласа, Алла оны сыйлай берсін балам. Көп кешесін, көп кеше. Bizim баламыз болады балам. Әрәс жақсы болды еді. Оғы бақта. Ақылай Қырабаева, Замирбек Тойчубаев, Асқар Маматисақов, Регион.